Урматтуу кыргыз элим, улуу кишилер, ушул убакыт бизди сыноо убактысы болуп атат. Анткени баарыбызды элибиздин биримдиги, жерибиздин бүтүндүгү баарыбызды мен ойлойм тынчсыздандырат. Баарыбыз ушул убакытка чейин өз ара сүйлөшсөк дагы каркара кетип калды. Үзөң куугучту сатып ийди Кытайга. Кумтөргө бүт уулардын баары жаратылышыбызга куюлуп атат. Эмне кылабыз деген суроо менен жөн эле сүйлөшүп коюп эле анан күнүмдүк оокатты кылып жүрө берчүбүз. Бирок баарыбызды жүрөгүбүздү тынчсыздандырган жерибиздин бүтүндүгү баарыбызга керек экенин баарыбыз билип сезип жүрөбүз. Азыркы убакыт бизди сыноо убагы болуп атат. Эми ушул убакытта мына биздин өзүбүздүн көлдүн атуулу биздин сыймыктанган уулубуз Садыр Жапаров ошол кумтөрдүн тиги уусун куюлганы боюнча эмне гана жогорку кеңеште эмне гана ошол маселени көтөргөн жок. Баарын изилдеп, тактап, бирок деген аягына жеткизе албай, бийлик тоскоолдук кылып, эми ошону аягына чейин чыгарайын деп чуркап жүргөн өзүбүздүн инсаныбызды баарыбыз колдошубуз керек. Эне катары, улуу кичи катары, бала бакырабыз баарыбыз колдобосок болбойт. Баарыбызга ошол маселе баарыбызга тиешелүү. Жалгыз эле Садыр Жапаровго тиешелүү эмес, баарыбызга тиешелүү. Каалайын кыргыз эл, мекендештер, канча кыргыздар Кыргызстандан чыгып кайда гана жүргөн жери жок. Эмне деген кырсыктарга, эмне деген өлүмдөргө учурап атат. Эмне үчүн биз деген ошолор баары келип, бийлик оңолуп, анан ушул жаркыраган жерибизди, кыргыз жерин гүлдөтүп өстүрө албайбыз. Баарыбыз деген ошол жакшы өскөнүнө, гүлдөп өскөнүнө, келечегине муундарга жаркыратып өткөзүп бергенге баарыбыз милдеттүүбүз. Эмне деген бейиш жерде жашайбыз. Ошону баарыбыз деген ошого деген үлүш кошушубуз керек. Мен сиздерден суранып келер элем. Мына Садыр Жапаров 25-нде келет деп атат. Баарыбыз чогулуп, эл каалайын эл, баарыбыз колдоп, тосуп алалы. Ошондо гана бир Кыргызстандын келечеги болот деген мен ишенимдемин.